Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинин номер 12 сабакка келдик. Өзүн эмгекчилдикке, эмгекти сүйүүгө тарбиялоо. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Балдарды эс тартып, өзүн өзү тейлеп, тиричиликтеги майда барат иштерди аткарууга аралаша баштагандан баштап, биз аларга эмгекти сүйүүгө, эмгектенүүгө багыт берүүбүз зарыл. Кийим кечеси, тамактанган идиш аяктары, оюнчуктарын жыйноо, өзүнүн колу бетин жууп, таза алып жүрүү, бөлмөнү, корону тазалоого катыштыруу балдардын эң алгачкы эмгек көнүгүүлөрү боло баштайт. Кызыгуу менен аткарууга багыт берүү балдарды эмгекке кызыгуу тарбиялайт. Андан ары үй тиричилигиндеги бардык иштерге, бакча, мектептеги тазалоо, жыйнаштыруу, өздөрүн тейлөө жумуштарына катыштыруу, өзүнүн чоңдорго кол кабыш кылып, жардам берүүгө үйрөтүү да маанилүү. Эмгек балдардын ден соолугун бекемдеп, чыгармачыл сезимдерин козгоп, адамды калыптандыруучу чоң ролду ойнойт. Энгельстин эмгек адамды жаратты деп айтканын эске алсак, ата-энелердин бул маселеге көңүл буруусунун зарылдыгы дагы бир ирет түшүнүктүү болот. Ушинский эмгектин эки касиетин белгилеп кеткен. Биринчи, эмгектин натыйжасы бул байлык, ал эми экинчиси эмгектин адамды өстүрүүчү кудурети. Өзүн эмгекке, эмгектин адамын, анын продуктусун, түшүмүн сүйүүгө тарбиялоо аркылуу, ошол эмгек процессине катышуу аркылуу балдар да бир топ баалуу сапаттар кошумча тарбияланат. Демек, алар эмгек процессинде акыл эс, ой жүгүртүүсү, чыдамкайлык, туруктуулук, эрки, кыймыл аракети, шамдагайлык, тапкычтыгы, ымала маданияты жана башкалары тарбияланып өстүрүлөт. Бизде балдардын үй бүлөдөгү эмгегинде эки начар касиет бар. Биринчиси, балдарды өтө көп жумушка тартып, адабий китеп окууга, көңүл ачуусуна дээрлик убакыт калтырбайбыз. Бул баланын бир тараптуу өсүп калуусуна чоң себеп болот. Ал эми экинчиси бул балдарга жумуш аткартпай, эркелетип, ак кол кылып өстүрүү. Булар жакшы окуганы менен кийинчерээк кекирейип, эмгектин, эмгекчил адамдын, турмуштун кадыр баркын билишпейт. Сууга түшпөсөң сүзүүнү үйрөнбөйсүң демекчи, эмгектенбеген адам жогоруда биз айткан бардык жакшы сапаттарды өзүндө тарбиялай албайт. Адам кайсы кесипте эмне иш кылбасын, аны чын ыкластуу үйрөнүп, маңдай тер төгүп, чыгармачылык менен иштөөсү керек. Ошондо ал өз эмгегинен рахат алып, башкаларды ыраазы кыла алат. Ал эми башкаларды ыраазы кылуу бул Кудайды ыраазы кылуу менен жакын болот. Демек, эмгекти сүйүүгө жана эмгектенүүгө өзүн өзү тарбиялоо бул башка бардык тарбиянын негизи. Алла ыраазы болгон элге жаккан адамды бактылуу кылуучу иш. Муну жакшы түшүнгөн адамдар албетте эмгекти сүйүп, мыкты эмгектенүүгө өзүн өзү тарбиялайт деп ойлойбуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калыңыздар.